Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай зебра пирогун жасайбыз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө сиздерде бир жасаганда ушундай сонун жасайсыздар. Бизге эң керектелүүчү азыктар: un, сахар, сметана, жумуртка, какао, чымчым туз жана сода жана эритилген сливочный масло керектелет. Эң биринчи биз сахарыбызды, жумурткабызды жана чымчым тузубузду салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Ушинтип жакшылап аралаштырып алган соң биз эритилген сливочный маслобузду куюп алабыз, дагы бир аз аралаштырабыз. Эми биз сметанабызга бир чай кашык содабызды салып, жакшылап аралаштырып, андан соң массага салып алабыз. Дагы бир аз аралаштырып алабыз. Андан соң биз унубузду 3-4 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Биздин унубуз сөзсүз түрдө электен өткөрүлүшү керек. Мен алдын ала өткөрүп алганмын электен. Дайын болгон массабызды биз экиге бөлүп алабыз. Бир массабызга какао салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде ушундай масса, бизде ушундай коюу болушу керек массабыз. Андан соң биз идишибизге салып алабыз. Менде ушундай идиш 24 сантиметр. Бул жерде мен 2 кашыктан салып алам. 2 кашык агынан, андан 2 кашык шоколадный массадан. Ушинтип басып койсоңуздар болот.
Эми биз таякчанын жардамы менен коздоп алабыз. Ушундай коздоп алган соң биз сөзсүз түрдө жерге бир аз уруп коебуз. Массабыз ошондо теңелет. Андан соң биз дайын болгон массабызды ысып турган духовкада 150–160 градуста 45 мүнөт бышырып алабыз. Биздин пирогубуз бышып чыкты. Сөзсүз түрдө бышканын текшерип алабыз. Эгерде биздин таякчабыз кургак болсо, демек биздин пирогубуз бышып чыкты. Сөзсүз түрдө муздагандан кийин кесиңиздер. Муздагандан кийин биз ушинтип кесип алабыз. Баарыңыздарга сунуштайм кыздар, баарыңыздар сап көрүңүздөр. Даамы аябагандай сонун жана көрүнүшү дагы аябай сонун. Эгерде жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.